Саламатсыңарбы балдар? Кошулуп жатасыңарбы? Мени көрүп жатасыңарбы? Жакшы. Балдар, бүгүн сентябрь айынын саламдаша берели. Сентябрь айынын жыйынтыгын чыгарып, биз өзүбүз темалар боюнча текшерип алабыз. Ошондуктан эч кимибиз бири-бирибизге тоскоолдук болбой жана активдүү бат-бат жооп бергенге аракет кылабыз. Баарыбыз кошулабыз, кошулуп жатабыз, мен көрүп жатам. Ошондуктан битертерибизди алып, убакытты өткөрбөй, бүгүнкү числону жаза баштайбыз. Саламатчылык, мен көрүп жатам кошулуп жаткандарды. Жакшы, кошулуп жатабыз. Баарыбыз даярбыз. 30 сентябрь деп жазып коебуз. Класс иши. Бүгүнкү сабактын темасы текст менен иштеп кайталайбыз. Грамматикалык темада болсо, этиштин учур жагын кайталап, өзүбүздү сөздүк боюнча текшеребиз. Силер жазып тургула теманы, а мен силерге бир аз Я класс боюнча өзүбүздү текшеребиз деген 15 суроонун жыйынтыгын айта кетсем, балдар угуп жатасыңар мени? Мен азыр эң жакшы, бир дагы ката кетирбеген 15 суроого туура жооп берген окуучуларды атаймын. 5А класстан Айдаралиева Айым Азамат, Исабеков Алманбет, Кыдыралиев Иман, Султангазиева Дарика, Усубалиев Алтай дегендер бир дагы ката кетирбей жалаң туура жазган 15 суроого. Ал эми бир ката менен дагы кетиргендер дагы бар. Анын ичинен мен белгилеп кеттим. Ли Карина бир катасы менен белгилеп атам, себеби орус тилдүү болуп, жакшы Азамат, жана Майсеева Маргарита. 5Б класстан Бешеналиев Омар жана Амина Абуды. Амина дагы бир да катасы жок жазыптыр. 5В класстан дагы көп. Аман Сыдыков Азамат, Куликов Георгий, Сатыбалдиева Наима экен, жана Чимбаева Алия. Азаматтар бир да катасы жок. Бул өзүбүздү текшеребиз деген текшеришинен Я класстан. Жана Горшенин Илья менен Панфилова Валерия деген окуучуларыбыз дагы, азаматтар бир катасы менен өзүнүн тили болбосо дагы абдан жакшы жетишиптир. Балдар, кимдер темаларды түшүнбөй калганы, кимдер карабай, сабакка катышпай жатканы бул жактан билинип жатат. Ошондуктан кайталап мага дагы жөнөткүлө темалар боюнча. Мисалы үчүн Я класстан Пушкиндин сиңдиси деп бирөө жазып коюптур. Биз айтканбыз, эркек балдар сиңдиси деп айтпайт, эркек балдар, эркек адамдар карындашым деп айтат. Кыздар болсо сиңдим деп айтат. Дагы мен чоң атама небере дегенди көптөр балдар, биз үй бүлөнү өтүп аткандан кийин сиңди, карындаш, небере, чебере дегендердин баарын жакташыбыз керек. Ошондой эле тайыне, тайыжет, тайеке дегендерди билбегендер бар экен. Бир ай биз эмнени өтүп жатканыбызды булар сабакка катышпай отурган. Ошондой эле чоң ата, жет атаны жакшы билишибиз керек. Дагы бир ката кетириптир, тамак аш жасаганга жетишпей калса, онлайн сабак алабыз деп бирөө жазып коюптур. Бир жагынан күлкүлүү, бирок бир жагынан өкүнүчтүү. Демек, теманы түшүнбөй жаткан. Бул Я класс боюнча жыйынтык болду. Дагы бир Я класстан дагы бир тапшырмага берилген. Диалогту, аны дагы жыйынтыгын чыгарамын. Сабактын максатын айтып койсом, үй бүлө модулдук темасы боюнча алган билимдерибизди текшеребиз. Текст менен иштегенди улантабыз, үй бүлөдөгү баалуулуктарды турмушта колдонууга үйрөнөбүз. Балдар, азыр дагы бир жолу кайталап алалы. Татаал учурчакты мен таблицасын көрсөттүм. Этиштин учурчагы, татаал учурчагы кандай түзүлөт экен? Дагы бир жолу карап койгула. Мисалы үчүн мен дегенде после гласных, бул түшүнбөгөндөр үчүн П негизги тишке П гана тамгасы уланат да, жатам. После согласных ыйып жатам, ип жатам, уп жатам, үп жатам. Демек, бул жерде үндүүлөр гласные зависит от гласных в корне, да? Ып, ип, уп. Ошондой эле сен ошол эле жакта П жатасың, сың деген П ошол боюнча эле калат, жана жак мүчөсү уланат. Көрдүңөрбү? Муну өзүңөргө
жазып ушундай жаттап алсаңар ката жазбайсыңар. Макулдаштык, бышыктоо иретинде бир кайталап алдык. Анда эмесе жумушубузга өтөбүз. Азыр биринчи биз текст окуйбуз. Баарыбыз ачабыз. Алдыбызда китеп турат. 27 беттеги текст боюнча иштейбиз. Баарыбыз ачабыз. Текст менен иштөө. Таптыкпы? 27 бет. Эрландын үй дареги 3 көнүгү. Таптык, жакшы. Баарыбыз батыраак анткени баа алабыз, Мен окуп берем, түшүнүктүү болсун үчүн, Эрландын үй дареги. Кичинекей Эрлан Максат тайкесинин үйүнө келип, "Тайке, биздин үйгө да барып кетиңизчи" деп өтүндү. Анда тайкеси: "Макул барайын, жээним. Силердин үйүңөр каякта? Мен издеп таба аламбы?" деп сынай сурады. "Ооба да таба аласыз, сөзсүз." Тиги чоң көчөдөн бурулуп, бир аз баскандан кийин Эрболдордун үйүнүн жанындагы чоң жашыл дарбазалуу үй биздики болот, деди абдан дайындай. Тайкеси күлө карап: "А Эрболдордун үйүн кандай табам?" дейт. Ошону да билбейсизби? Эрболдордун үйү биздин эле үйүбүздүн жанында турбайбы деген тамашалуу текст экен. Демек, үй дарек деген адреси Эрлан үй дарегин ушинтип тайкесине түшүндүрүптүр. Түшүнсөңөр керек, Азыр болсо батыраак бул тексттин ичинен этиштерди табабыз. Мен биринчи этишти көрсөтүп коеюн, барып кетиңизчи. Сиз кетиңизчи деген этиш. Калганын өзүбүз таба баштайбыз, жана тыйыз ала баштайбыз, Кана калган этиштерди таба баштайбыз. Жакшы. Издеп биз этиштерди таап жатабыз. Дамир сурады дейт, бек болго плюс коем. Дагы бирден эле араң таап атасыңарбы? Анда эмесе, кана бир эле жолдон чыгабыз, Калгандарга мүмкүнчүлүк издеди Абдулазим. Абдулазим да бирди тапты этиштен. Бекбол дагы. Алтай. Жакшы. Бирден Бекбол экинчи жолу чыкпайсың. Ребята, я еще раз напоминаю, да, что только по одному разу у вас шанс, да? Только по одному разу. Деди, Настя, Азамат. Жакшы, мен анда силерге дагы эсиңерге салып коеюн. Бул жерде татал этиштер, сложные, да, глаголы. Деп өтүндү. Таба аласыз деп амандагы. Барайын дейт. Издеп таба аламбы? Бул жерде 3 этиш. Бирөөнү эле таптыңар, деп сурады 2 этиш. Таба аласыз. Болот, деди. Тайкеси күлө карап: "Табам. Билбейсизби? Турбайбы?" Настя табам дегенди таптыр, Настя турбайбы деген ушундай татал жана жөнөкөй этиштерди таптык, Бул этиш боюнча кайталоо болду. Андан кийинкиге өтсөк, текст боюнча иштейбиз. Балдар көңүл буруп карагыла. Адаттагыдай эле туура т тамгасы менен же ката к тамгасы менен белгилейбиз. Мен бирден окуймун, жаза баштайбыз. Биринчиси туура деп. Биринчиси окуучу Эрлан үйүнө келип дейт. Туурабы же катабы? Туура деген Алия, Азамат. Тамир, Азамат. Ката, анткени бул жерде окуучу эмес, кичинекей Эрлан деп жазылып турат. Экинчиси ооба да таба аласыз. Ката дейт, туура эмес, туура. Таба аласыз деген туура. Чоң жашыл дарбазалуу үй биздики болот. Бул
Туура деп баарыңар туура жазыңар. Тайкеши ачуусу келет, акыркысын. Дамир туура жазды. Ката, демек тайкеши ачуусу келбей эле гүлгө караган, Макул, жакшы. Кийинки тапшырмабыз, кийинкиге өтөбүз. Текстте эмнелер жөнүндө сөз болду? Бул жерде кайсы сөздөр текстте бар? Бирден гана чыгабыз, балдар. Бирден гана чыгабыз. Жок, Амина, бул жерде кайсы сөздөр болду? Сөздөрдү жазгыла. Бул 5 сөздүн ичинен кайсы сөздөр кезикти? Бул Бекболот Азамат. Бекболотко дагы плюс бир. Эмирханга Азамат. Жакшы. Иман үйдө айтып кайтышты. Жакшы. Анда жээн деген сөз болду. Үй деген сөз болду. Туура жооп бердиңер жана көчө деген сөз болду. Көчө деген сөз болду. 1, 3, 4 деп жооп берип атабыз, Жакшы. Андан ары улантабыз. Азыр болсо чачылган тамгаларды пайдаланып макалды табат экенбиз. Бул жерде карагылачы, биз макалдарды абдан жакшы үйрөнгөнбүз, Кийинкиге өтөбүз, Алтай. Бул жерде тамгалар турат. Ошол жерден сөз табабыз. Сөздөн макал жасайбыз. Шашылбай толугу менен жооп беребиз, Тилден деп бирөө таап койду, мен көрбөй калдым. Бекболот таап коюптур, Бул макалды толугу менен көрсөтөбүз. Толугу менен. Кана, толук макалды ким жазып берсе, баалат. Толугу менен. Макалды толук жазып бергиле, ошол гана баалат. Бирден эмес, Султан, макалды толук жазгыла. Макалды толук жазгыла. Туура, биринчи сөз тилден. Баалда. Да, жазгыла. Тилден баалда. Бул 4-нчү сөз кайсы? Тилден баалда. Азамат Алияга баа койдум. Тилден баалда тамат, ууда тамат деген макал болчу. Алияга гана баа койдум. Кийинкисин дагы толук макалды көрсөтөбүз. Бирден эмес, толук макалды көрсөтөбүз. Макалды толук. Амина, бирден эмес, толук. Бирден эмес, кайра чыкпайсыңар. Азамат, Аман, аял жакшы, эр жакшы деген макал болчу. Аманга дагы баа койдум. Көрдүңөрбү? Бирден эмес дедим, толук макал жазыш керек болчу. Эми сөздүк текшерүүгө өтөбүз. Эми балдар, бири-бирибизге тоскоолдук болбой, бирден гана чыкканга аракет кылабыз. Бул жерди карагыла, жакшылап түшүнгүлө. Бул жерде кыргызча сөздөр турат, жана орусча сөздөр турат. Шашылбагыла. Мисалы үчүн, муун бул поколение. Бул биринчи өтүлгөн тема боюнча муун поколение. Силер мага монтип жооп бересиңер. 1, 3, 2, 1 дегенде кылып, канча тапсаңар, ошончо жооп бересиңер, сан менен. Иман, 1 эле жолу чыгабыз, ошон үчүн шашылбай, экинчи чыкпайсың, Иман. Жок, 2ден 1 менен 3 болду, Переводы цифрами указываем, например, 1, 3. Нет, не по одному, несколько сразу. Второй раз не можете выходить. Несколько. Я не буду принимать по одному ответу. Если кто там хотя бы 4 даст перевод, по одному не буду принимать. Не мешайте другим. Один раз зайдете и трафик освобождайте. Эмирлан Азамат, үчөөнү берди. Эмирланды. Нет,
Саян дагы берди үчөөнү, мен дагы. Аман Азамат жана Амина берди. Түшүнүңөр, балдар. Калганыбыз түштөн кийин, вот сейчас те, которые ответили, а остальные после обеда, после уроков даю 15-20 минут. Передаете, хорошо? Кийинкиси, экинчисин көрөбүз. Да, ошондой эле. Нет, сейчас уже по второй теме идет. Экинчи. 7-9. Уже это другие слова. Бергиле. Бекбол бирөөнү гана бердиң. Дамир берип атат. 1-3. Туура, Дамирди белгилейм. Мен көп тапкандарды гана белгилеймин. Элина экөөнү гана берди. Жок, бирден албаймын. Султан бирөөнү албаймын. 3төн ашканын аламын. Пишите больше 3, по одному не буду принимать. Илья. Георгий 4 менен 4, туура. Илья Азамат, жакшы. По одному не буду принимать дедим, э? Саян Азамат, Саянды белгилейм. Жок, Дарига туура эмес берип атасың. Туура эмес. Ахат Алия. Бүттү. Кийинкиге өтөбүз. Остальные после обеда. После обеда отправите мне на электронную почту. Кийинкиси. Маалымат. Тамак бышыр, готовить еду. 4 менен 1. Үчүнчү сөздүк. Бирден еще раз говорю, по одному не дайте перевод. По нескольку. Бир сегиз. Дарига экөөнү гана. Дамир Азамат. Дамир дагы 2 жолу плюс. Султан Алтай. Мирей Азамат. Мирей дагы. Алихан не надо по одному. Настя тоже. Жок. Алия. Жакшы. Кийинкисин Алтай, Алия белгилеп алдым. На следующую тему. Кто не успел после обеда, тоже отправите. Бул жерде 1-4. Иман. Жакшы. Алихан туура эмес. Илья. Саян. Настя, по одному не надо дедим, да? Дамир. Дамирди белгилеп атам. Настя, по одному только у вас выход. Ахатты белгиледим. Ахат дагы. Дарига не надо по одному. Омар чыкты. Омар дагы. Мен аны кийин текшерем. Экинчисini берип атасың, а? Асия, ты не поняла, наверное. Мирейди дагы бир жолу белгилейм. Мирей экинчи жолу. Ким сөздөрдү жакшы, теманы жакшы түшүнгөн болсо, туура. Шашылбай дерезе, Тансулуу. Алияны дагы белгиледим. Тансулуу. Мирей. Жакшы. Кийинки темага, дагы кийинки темага. Бул текст боюнча. Акыра деген текст боюнча болчу, э? 6-5 деп кетебиз. Азыр кое элекмин, Ахат. Азыр дагы иштейбиз. Дамир
Жоқ, бирден бербегиле. 56 5 2 5 анда 2 5 болот. Туура бергиле. Я потом еще перепроверю. Азыр бербей атам, Тансулуу. Мерей дагы 1 6 туура. Жинтилери. Дарига дагы. Көрүп атам, бул текстти жакшы түшүнүпсүңөр. Жакшы. Анда эмесе кийинкиге чыгабыз. Биз бир ай үй бүлө деген теманы өттүк, ошол боюнча текшерүү жүрүп атат, Үй бүлө деген темада кайсы сөздөрдү эстеп калдыңар? Бул жерде кана Георгий, мен сени көрүп атамын. Мен 3төн ашык, 4төн ашык которгондорду гана белгилеп атам. Я еще раз говорю, больше 3 и 4 я замечаю, отмечаю. Айгерим, Мерей, мен жазып атам, плюс коюп атам. 4төн ашык, 3төн ашык. Абдулазиз. Мерей, второй раз нельзя. Саян. Окуп атам, мен бардым, Ахат чыгып атат мынакей. Бирок Ахат аздан, Алихан көп чыкты. Иман экөөнү эле араң жазсың. Алихан көптөн чыкты, экинчи жолу жана экинчи жолу чыкпагынын. Мерей, все, один раз вышла, все, второй раз нельзя уже. Или үчөөнү жаздың, туура, второй раз нельзя уже. Аман абдан көп жазып коюптур, Азамат. Демек, ушундай кылыш керек, Жакшы. Жакшы, Алияны көрүп калдым акырында. Эми дагы бир тапшырмабыз бар, кийинки тапшырмабыз бар. Сөздөр ким жөнүндө? Бул үй бүлө боюнча. Силер биринчиге ким жөнүндө болду? Жазып койгула. Чаң сүрөм, бул жерде мүчөгө карайбыз, Мен деп туура айтты. Азамат, или Иман, мен көрүп атам, мен да. Экинчиси камсыз кылат дегенде атам деди. Дагы ким камсыз кылат? Экинчи суроо. Атам дагы. Атам элеби? Апам да камсыз кылат. Тамак жасайт ким? Апам, Азаматтар. Апам тамак жасайт. Сабак даярдайм деген мен. Тарбия берет. Ким тарбия берет? Ким тарбия берет бизге? Бешинчи. Тарбия ким берет? Жок, апам жана атам дейт. Туура, мен белгилеп атам, Үйдү жыйнайм. Үйдү ким жыйнайт? Жыйнаймы? Жыйнайм, мен, Азамат. Ким мен деп чыкса, туура, Искендер туура. Акча табат. Ким акча табат? Сенби? Апам дейт. Жана атам дагы акча табат, Дүкөнгө барам. Ким барат дүкөнгө? Ким барат? Демек, мен барам. Телевизор көрөт ким? Биздин убактыбыз аз калды. Кийим үтүктөйт.